Эркек киши качан ыйлайт, качан аялы кыянат кылган учурда. Биз байкайбыз, телевиденияда, телевизорлорго чыгып кетет, аялы кыянат кылыптыр, аялы ойноштук кылыптыр, анан жүгүлесине байлап алып, чачынан байлап алып тартыптыр. Чеченияда мындай окуя болуптур, аялы кыянат үстүнө ошоп алып, айнектен этаждан ыргытып жибериптир деген өтө жакаңды кармата турган окуяларды угуп калабыз. Кээде телевидениядан ушундай нерселерди беришет да. Бул эмне дегенди түшүндүрөт. Эркек киши кыянат кылышы мүмкүн. Аял киши да кыянат кылышы мүмкүн. Булардын себеби асты бирөө эле себеби бар. Кудайдан коркпой калгандыгы үчүн кыянат кылат. Миңдеген себептерди келтиришибиз мүмкүн. Эркек күчтүү болбой калды, спортсмен болбой калды, тестостерон түшүп кетти, семьясын карабай калды. Миңдеген себептерди келтиришибиз мүмкүн. Бирок ошого карабастан кыянат кылбай жүргөн аялдар толтура. Аялды да сулуу болбой калды, ошон үчүн кыянат кылып кетти эркек киши десек, сулуу болуп туруп аялы, жасанып турса дагы баягы эң сулуу красавица аялы болсо дагы кыянат кылган эркектер толтура. Ошол эле сулуулугуна карабайт, өзүнө карабайт, бирок балдарын жакшы карагандыгы үчүн кыянат кылбай жүргөн эркектер толтура. Айтайын дегеним, Кудайдан коркпой калгандыгы үчүн эркек дагы аял дагы кыянат кылат. Миңдеген себептерсиз кыянат кылбай жүргөндөр бар. Бир эле себепти өзү ойлоп таап алып кыянат кылып жүргөндөр бар. Айтайын дегеним, бул орчундуу окуялар аял кокус кыянат кылып койсо өтө катуу ага жаза колдонот эркектер. Эркек жан дүйнөсүнөн жүрөгүнөн ыйлайт, сыздайт да. Ал эми аял киши кыянат кылса ушундай, ал эми эркек киши кыянат кылып койсочу, кээде мааниге бербей, кээде кыянат кылганмын, сага чейин мынтип жүргөнмүн десе дагы аял кишинин колунан эч нерсе кетпей калат. Себеби аял киши бүткүл дүйнөсү менен, жан дүйнөсү менен, руханияты менен кыянат кылат. Ал эми эркек киши денеси менен. Билесизби, кумардын, кандыруунун эң биринчи жолдорун эркек киши аракетин кылат. Гүл берет, мишкасын берет, жакшы сөздөрдү айтат, баары жокту аракетти үй жайдан бери зына кыла турган, шартты дагы түзө турган бул эркек киши болот. Мындайча айтканда, жоопкерчилик анын мойнунда болот. Аял киши болгону өзүнүн денесин багыштайт да. Бул дегени жан дүйнөсүн өзүн багыштайт деген. Эркек киши көрүп турат, көзү жетип турат, бир жолкулук бул. Миң жолкулук эмес, түбөлүктүү эмес. Айтайын дегеним, кыянаттан алыс болойлу. Аллахтан коркойлу. Аллахтан коркойлу. Ар ким өзүнүн кылган кылыгына жараша, баягы башың менен, колуң менен кылганды башың менен тартасың дейт го. Кылган ишиңден азабын сөзсүз түрдө тартасың дейт го. Кылган иши азабы менен, артынан азабы менен сөзсүз түрдө келет да. Азабы менен тартабыз. Алыс болойлу. Эрибизди ыйлатып койбойлу, урматтуу эже карындаштарым. Күйөөңүз качан ыйлайт? Эриңизди качан сиз ыйлатасыз? Качан сиз кыянат кылсаңыз? Сөз менен, көз караш менен, ошо жүктөп эдесе дагы соцсеттерге сүрөттөрүңүздү жүктөп, ой жүрбөгүн мындай кылбаган, андай кылбаган деп буйруктарынан чыгып, булар аз-аздан жыйылып барып вулкан болуп атырат да. Күйөөңүз барып жарылат акырында. Ал учурда кеч болуп калбасын. Күйөөңүздүн оозунан баягы 3 тамгалуу сөз чыгышына мажбур кылбаңыз күйөөңүздү. Аялдардан бирөөсү казы карызанып келет экен. Казаке, бул күйөөм мага убада берген макырды бербей жатат. Эмне кылса, кандай кылса калышым керек? Казы күйөөсүн чакырып келет экен. Мурда никеде ар дайым күбө өтүлөт, 2 күбө болушу шарт. Күбө өткүзгөн күбөлөрдү алып келгиле дейт экен. Күбөлөрдүн бирөөсү келип, бул арзанып келген аялдын жолугу бар, хиджапчан. Жолугун чечмейинче, жолугун чечип жүзүн көрмөйүнчө мен тастыктабаймын дейт экен, далилдеген. Күйөөсү бул аял азырдагы менин никемде, эмне үчүн бул намахрамдарга көрсөтүшүм керек? Аялымды эмне үчүн көрсөтүшүм керек буларга? Жок, көрсөтпөймүн дейт экен. Аялы дагы күйөөсүнүн өзүгө маани берип жаткандыгын, күйөөсү жакшы көргөндүгүн билип, макырдан кечтим, макырдан кереги жок. Кийин убагында берсе болот. Казаке, мен арзымды кайтып алдым дейт экен. Керек эмес дейт экен. Бул кедейликтен, акча жоктугунан бере албай калган, мүмкүнчүлүгү жоктугунан. Бирок аялын кызганат. Аялыңды кызган, урматтуу Самир тууганым. Кантип эле түшүнбөйсүң? Кантип эле акылыңа келбейсиң? Өзүң намаз окутасың, 5 убакыт, тахажжудка туруп дуа кылып атасың, намаз окутасың. Бирок жаныңда, койнуңда жаткан өмүрлүк жолдошуң тозого кетип калып атат.
ага маани бербейсиң, каалаган кийимин кийип чыгат, каякта жүрөт, эмне кылып атат, ага маани бербейсиң. Өзү генерал, өзүгө хан, өзүгө бек болуп алган. Сөзүң өтпөстүгүнүн жалгыз себеби сен жалкоосуң. Семьяңды бакпайсың, карабайсың. Анан ал багып акча тапкандан кийин бир орустарда макал бар. Ким акчасын төлөсө ырды ошол заказ берет деп. Акчаны ал берип атабы, ал таап атабы, аялың таап атабы, аялың иштеп атабы, сенден үстөмдүк кылат анан. Сен 24 саат ал аялың таап келгенди жеп отурсаң, бекерчилердин президенти болсоң сен. Кудайдан корк, урматтуу мусулман бир тууганым. Кудайдан корк. Эже карындаштарыңа кызган. Өмүрлүк жолдошуңа, өзүңдүн кыздарыңа кызган. Эч кайсы эркек сен эже карындашыңа, жубайыңа жакшы көз менен карабайт. Эгер кичинекей юбкаларды кийип алып, жылаңач кылып кийинирип чыгарып койсоң, эч кайсы эркек жакшы көз менен карабайт. Же сен карадыңбы? Ошентип кийинип чыккан эже карындаштарга сен жакшы көзүң менен карайсыңбы? Өзүң суроо берчи. Эмне деген ойлорду ойлойсуң? Демек, сен дагы ошентип чыгарып койсоң, сен ойлогон эмес. Сен ойлогон ишти ишке ашырып коюшу мүмкүн алар. Ар дайым нәпсин ойлогон шакал иттер бар да, ар дайым жеке өзүн ойлогон, кумарын ойлогон, качан бүгүн бирөөсүн тапсам экен деген. Кудай сактасын. Өзүңө, жубайыңа, эже карындаштарыңа кызган. Кызганбаган эркек душман менен мушташа албайт. Кызганбаган эркек чыныгы эркек дагы боло албайт.